Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Мен атым Дүйшөева Улкан Азизбаевна, Мусулман Макеже айымдар клубунун негиздөөчүсү болом. Учурдан пайдаланып барыңыздарды 1 февраль бүткүл дүйнөлүк жолу күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ылайым эле алтын башыңыздар аман болуп, ар бир айыл затынын башында ак жоолого түшпөй, аманчылык болсун демекчимин. Жоолук бул менин башымдагы тажы. Жоолук бул менин эки дүйнөлүк бактым. Бул биз үчүн калкан, жоолугубуз биздин сыймыгыбыз. Жоолук бул менин байлыгым, жоолук бул менин намызым. Жоолук көптөгөн жамандыктардан сактайт. Жоолук бул мени жамандыктардан тосуп туруучу нерсем. Жана эң башкысы бул Аллахтын парзы. Ошол себептен ар бир жоолук салган, ар бир Аллахтын дагы бир парзын аткарган биздин эң сулуу ажарлуу айымдарды бүгүнкү жоолук күнүбүз менен куттуктайм. Жоолук бул менин жашоомдогу орду аябай чоң. Башкача айтканда, моралдык жана руханий жактан мен өзүмө кубат ала алам. Жоолук бул сырткы эле атрибутика эмес, балким диндеги аял затынын символу. Жоолук бул аруулук, абийир десем жаңылышпайм. Жоолук жаратканымдын бүткүл аял затына түшкөн парзы деп билем. Жана жоолугум мен үчүн жаман көздөн, жаман сөздөн тоскон калканым деп билем. Урматтуу апалар, эжелер, сиңдилер, Аллахтын парзы болгон жоолук биздин тажыбыз жана калканыбыз. Бүткүл аял заты Аллахтын парзын аткарып, жоолук кийип калышын каалайм бүгүнкү жоолук майрамыңыздар менен. Жоолук бул аял затына Аллахтан берилген бир белек. Белек дегенде Аллах бизге парз кылган. Жоолук бул аял затынын бактысы. Жоолук бардык жамандыктардан тосуучу. Жоолук бул менин байлыгым, барлыгым, бакытым. Жоолук бул аял заттын көркү. Аллах субханала тааля жоолугубузду түбөлүктүү кылсын. Дүйнөдө жоолукчан аялдарыбыз көбөйө берсин. Аял затына Аллах тааламдан келген жоолук бул фарыз. Ар бир аял заты кааласа да каалабаса да жоолук салынып, аврат жерин жаап жүрүш бул милдеттүү. Жоолук бул мен үчүн сактануу, коргонуу, жабынуу деп түшүнөбүз. Себеби Аллах таала бизге парз кылган зыяндуу нерселерден жана башка намахрамдардын көзү түшүүсүнөн сактайт. Аябай жакшы сөз бар. Жоолук жарашпаган аял заты болбойт, бирок ошол жоолукка жарашпаган аял заты болот депчи. Жоолук бул коргонуу, жабынуу, Аллах таалам тыюу салган нерселерди кылбоо менен биргеликте өзүбүздүн авратыбызды бөтөн эркектерден, бөтөн көздөрдөн сактоо деп эсептейм. Ал кыз кезинде атасынын бейиш эшиктерин ачканга себепкер болот. Ал аял болгондо күйөөсүнүн жарым ыйманын толуктайт, аны күнөөдөн тосот. Ал эне болгондо бейиш анын таманынын астында болот. Бар болгула, арузат айымдар.